Эми бүгүндөн баштап башка элдик ОЖЕК чыгармачылыкка өтөбүз. Сабактын максаты менен таанышып алсак, макал лакаптар, алардын мааниси жөнүндө билебиз, билесиңерсиздер. Макал лакаптарды жаттап, сөз байлыкты өстүрүүгө, турмушта колдоно билүүгө көнүгөсүңөр. Демек, макал лакаптарды ар бир сөзүңөрдө кошуп сүйлөгөнгө үйрөнөбүз. Мындан мурун деле жакшы ким көп окуса, ал көп билет дейт Искандер жакшы. Ата бабалардын наркына чейин барктай билүүгө, адептүүлүккө тарбияланабыз. Демек, макал лакаптар ушундай саламатчылык, ата бабалардын наркына чейин биз барктай билишибиз керек экен. Сабакты баштаардын алдында адаттагыдай эле мен үй иши боюнча маалымат бере кетсем. Биз өткөн сабакта силер менен бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген жомокту өткөнбүз. Ким мектепке келген болсо жакшы билет. Ал эми келбегендер үчүн бир аз кайталап алабыз. Келгендер бүгүн унчукпай турабыз, суроо бергенде. Макулбу? Мен бүгүн болсо силерге жакшы, бүгүн силерге Элинанын бул сүрөтүн көрсөткүм келип жатат. 5 класста Сейитова. Элина бул жерде акылман абышканын сүрөтүн тартыптыр, акылдуу баланын сүрөтүн тартыптыр, жана төөнү, бул эмне экенин билген жокмун, бирок азаматсың Элина, аракет кылыпсың. Ошондой эле дагы бир эки жумушту көрсөтөмүн. Бул Азалиянын Жоробекова 5 класстан мондай сүрөт экен. Бул жерде дагы төөнүн үстүндө бала отурат, жана элдер аны элчи кылып ханга жөнөтүп жаткан жерин тартыптыр. Бул болсо татынакай сүрөт Алтайдын сүрөтү экен, Усубалиев 5 класстагы Алтай деген жакшынакай окуучубуздун. Бул жерде дагы төө менен текени менен, төө теке менен кетип бара жатат, бала кетип бара жатат. Балдар, мындан тышкары мен дагы айта кетсем, Апасов Саян, Алсаян да, бул жомокту толугу менен өз алдынча орус тилине которуптур. Мен окуп чыктым, абдан жакшы которулган, так которулган, бир аз каталары бар экен, бирок абдан түшүнүктүү тил менен жакшынакай которуптур. Мен силерге WhatsAppка жөнөтүп жиберейин, же болбосо Саяндын өзүнөн алууга дагы, айрыкча жакшы түшүнбөй жаткандары үчүн, аба, Саян 5, жакшы түшүнбөй жаткандар үчүн Саяндын бул котормосун алып туруп орусча окууга. Ребята, особенно кто не понимает, потому что на прошлом уроке я когда спросила, многие не понимают, оказывается, что мы проходим. Вы хотя бы должны знать, да, какие темы мы проходим и о чем. Поэтому вот перевод Саяна, пожалуйста, возьмите и прочитайте самостоятельно. Мындан башка Жасур Дикамбаев дагы жөнөткөн экен, бирок бир аз түстүү эмес болуп калыптыр. Башкаларыңардыкын дагы карап көрөмүн, бүгүнкү жөнөткөндөрдү. Бул жөнөткөн окуучуларга чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Эми келбеген окуучулар үчүн, калганыбыз көргөнбүз муну, келбеген окуучулар үчүн мен дагы Амина, мен кайра карап көрөм, келбеген окуучулар үчүн мен жомокту дагы Алтай 5 дагы көрсөтүп коеюн, келбеген окуучулар кунт коюп карагыла. Келген окуучулар муну көргөнсүңөр, бул жомок мультфильм, бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды дегенди мультфильм кылып чыгарышыптыр. Бирок бул жерде бир аз айырмачылык. Балдар угулуп жатабы үнү? Ал коңшу хандыктарга өзүнүн зордук зор менен чалуулары менен аты чыккан.
Балдар үн угулуп жатабы? Үн угулбаса бул китептен биз Кана, биздин ханыбыз үчүн ширин дарыгыңдан берип койчу. Мынакей. А мунун бышканбы? Албетте бышкан мырзам. А бышканын кантип билем? Ой. Султан Мамыт ханың айтып қой. Егер сілер 3 күндүн ичинде багынбасаңар, биз шаарыңарды талкалайбыз. Ушул баледен кутулуш үчүн аксакалдар көп ойлонушуп, кантип кутулуунун жолун табышкан жок. Келгиле, Жаныбек ханга уу берип салалы. Сен акылыңдан тайдыңбы? Алар бизден 10 эсе көп. Келгиле, Жаныбек ханга байкатпай барабыз да. Аны туткун калабыз. Биз баары бир аспыз. Ай, Кудай, ай. Эмне ана? Болбойт. Жаныбек ханга мени жибергиле. Мен биздин шаарды душмандардын кол салуусунан сактаганга аракет кылып көрөйүн. Чыгып кет бул жерден. Сен али жассың, мындай иштерге кийлигишкенде. Ханым менин, ачуу душман, акыл дос. Бул балага ачууланба. Балким ал чын эле биздин шаарды сактап калар. Келгиле, аны Жаныбек ханга жиберип көрөлү. Аксакалдар ойлонуп, талашып тартышып, акыры Жаныбек ханга кичинекей баланын жиберүүнү чечишти. Мага картаң төө жана сакалдуу эч бергиле. Аксакалдар таң калышып, бирок баланын сураганын беришти. Бала төөгө минди да эчкиси жетелеп алды. Көпкө жүрбөй Жаныбек хандын көзүнө келди. Эмне? Султан Мамыттын хандыгында улуураак жана сакалдуу өкүл жокпу? Эгер сиз улуу менен сүйлөшөм десеңиз, анда бул төө менен сүйлөшүңүз. А эгер сакалдуу менен сүйлөшөм десеңиз, анда бул эчки менен сүйлөшүңүз. Сен эр жүрөк жана акылдуу экенсиң. Ушул үчүн мен сени сыйлайын. Каалаганыңды сура. Менин кабыма канча жер басса, ошончо жер бериңиз. Болуптур. Ошондо кичинекей бала кабын ичке кылып кесип, анан бири-бирине улаштырып, шаарды тегересип курчап чыгат. Муну көрүп Жаныбек хан ачууланды. Кичинекей бала алдап кеткенин түшүндү. Айла жок. Хан берген сөзүнө бек туруш керек. Ал кичинекей балага курчалган шаарын берди да, аскерлери менен шаардан чыгып кетти. Ошентип кичинекей бала өз шаарын сактап калды. Мына көрдүңөрбү балдар, демек кыргыз элинин ушундай жомокторун азыр мультфильм кылып тартып жатышат. Искендер жазыптыр, кантип мультфильм тарткан деп. Силер дагы өзүңөрчө тартышыңар болот. Мультфильм келечекте деп ойлойм. Азыр болсо ушул тема боюнча кайталап алабыз. Мен суроо беремин, эми жооп бере баштайсыңар. Биринчи суроо: Алеке деген ким экен? Жана ага кандай сапаттар мүнөздүү экен? Сабакка катышкандар жооп бербейт, мурунку сабакка катышкандар. Азыр башкаларга мүмкүнчүлүк берели, башкаларга. Алеке деген ким экен? Анткени баарыбыз окуп билишибиз керек, Ким экен жана ага кандай сапаттар мүнөздүү? Ким Алеке деген? Султан. Ал ким экен? Жок, бала эмес, Искендер окугапсың. Мен билип, ким окуганын билдим. Ахат, жакшы, плюс. Хан, кандай? Алеке деген аябай, кыргызча жаза салайын, аябай каардуу хан экен. Экинчи суроо:
Eldi kıyın abaldan kim çıkardı? Amina sen жазба, sen сабакта болгонсуң. Акатка плюс коюп. Ким сабакта болбогондор, сабакта биз иштегенбиз, Ангелина, ты тоже на уроке была? Я прошу, кого не было на прошлом уроке. Саян. Кичинекей бала, Алия. Алия сабакта болдуң беле? Болгон эмессиң, Жакшы. Акылдуу бала куткарды. Жана элчиликке жөнөгөн бала өзү менен бирге эмнелерди алып кетти? Саян. Жакшы. Жооп бере бер анда. Жакшы Искендер, төө, анан жок кыргызча жазабыз. Төө менен жок. Жок. Эмнелерди алып кетти? Төө менен дагы эчки же болбосо теке, сакалдуу текеди алып кеткен, Демек, чоң төөнү жана караган текени алып кетти. Көрдүңөр, негизги суроолор, ушул жомоктогу силер биле турган негизги нерселер. Ушуларды билсеңер, жомокту жакшы билген болосуңар. Жакшы, анда эмесе жаңы темага өттүк. Демек, биз кыргыз элинин жомокторунан 5-класста 2 жомок менен тааныштык. Акылдуу кыз жана акылдуу бала жөнүндө. Бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды. Эми болсо макал лакаптар деген теманы өтөбүз. Жазып койгула дептериңерге. Макал лакаптарды ар бир сабакта өтүп жүрөбүз, ошондуктан бизге бул жаңылык деле эмес. Демек, мен азыр силерге макал лакаптар эмне экенин бирөөз айтып коеюн, анткени китепте жок. Кыргыз эли башка элдер сыяктуу эле өз турмушунда көрүп билгендерин кийинкилерге сабак болсун деп макал лакаптарды чыгарган. Демек, макал лакаптарды элдер чыгарган экен, кийинкилерге сабак болсун деп. Адамдарды тарбиялоо максаты колдонулат бул жерде. Чечен адамдар, чечен деген арабтар, чечен адамдар макал лакаптарды сөзүнө көп кошуп айткан. Ким кыйын сүйлөсө, макал лакаптар менен сүйлөйт, ошондо анын кеби таасирдүү, таамай жетип кооз угулган. Эл турмушу кеңири болгондой эле макал лакаптардын тематикасы да кеңири. Демек, макал лакаптар ар бир айлана турмуштагы нерселерге карата айтыла берет экен, мисалы достукка, сүйүүгө, ата энеге, үй бүлөгө, жаратылышка, мал, жандыктарга, тоо ташка. Жакшы. Демек, бул макал жөнүндө кыскача силерге түшүнүк болду. Азыр болсо, макалдар эмнеге тарбиялайт? Акылдуулукка, адептүүлүккө, билимге, ата энени сыйлоого, достукту бекемдөөгө чакырат, тарбиялайт бизди, акылдуу болгонго. Түз маанисинде да, каймана түрүндө да айтылса, таалим, тарбия берет. Биз макалды көп билсек, демек, абдан акылдуу, тарбиялуу болуп көрүнөт экенбиз, тарбиялуу болот экенбиз. Алар колдонууга ыктуу, кыска, таасирдүү болгондуктан ар бир чечен адам кебинде көп колдонгон. Мен каалайт элем, силердин ар бириңер сүйлөгөндө макал менен сүйлөсөңөр, андан сөзүңөр дагы жакшы угулат. Элдик озеки чыгармачылыкка кирет. Жаратылышты сүйүүгө, тарбиялоодо да чоң мааниге ээ экен. Көрдүңөрбү? Макалдар кандай бизди адамдык аң сезимибизди жогорулатат, тарбиялайт жана чечен болууга. Кыска гана нуска кылып сүйлөп койсо, түшүнүктүү болуп калат экен. Азыр биз кыргыз тил сабагынан дагы макалдарды өткөн болчубуз. Мен эми сурай баштаймын. Бул макалдарды эстегиле. Мен азыр сүрөт түрүндө беремин. Макалдар эмоцияны да көрсөтөт. Силер кайсы макал экенин эстегиле. Бул жерде улуулар турат, кичүүлөр турат. Эмне деген макалды ушул сүрөт аркылуу көрсөттүм эле. Ким тапса, азыр 5 алат. Ана мен айтып берип жатам, улуу деген сөз бар, кичүү деген сөз бар бул макалда. Саян сабакка көңүл бурабыз. Азамат, аман. Улууга урмат, кичүүгө ызат. Демек, биз улууларды ар дайым урматтайбыз.
жана кичилерди ызаттайбыз, кийинки макалды карайбыз. Муну дагы сабакта өткөнбүз. Муну да батталышыңар мүмкүн. Бул жерде бул сүрөт менен кайсы макалды мен айтканмын? Кайсы макал жөнүндө айттым эле? Кана? Азырынча Аман биринчисин тапты. Кайсы макалды айттым эле? Бул жерде агасы турат, иниси турат, эжеси турат. Макал. Сөз менен эмес, макал түрүндө айтабыз. Кана? Агасы. Жок, ким иштебесе эмес. Агасын көрүп, Аман эле макалды жакшы билет экен да. Агасын көрүп, иниси өсөт, жана эжесин көрүп, сиңди өсөт. Агасы менен эжесин көрүп, тарбияланышат экен. Кийинки макалды карайбыз. Муну дагы айткан болчумун, Бул жерде иниси жөнүндө сөз болгон. Эстегиле, бул өтүлгөн. Мы это все проходили. Я вам объяснила на уроках кыргызского языка. Мен азыр ошолорду эстеп калыңарбы деп сурап жатамын. Кана, Султан, эсиңде барбы? Айтчы, ошол кайсы макал экен? Батыраак иштейбиз. Анда жаттап алсыңар. Балдар, мен берген макалдардын баардыгын жаттаганга аракет кылгыла. Билбейби эч ким? Жок, сиңдисин көрүп бала өсөт. Баланы сиңди дебейт да, бала карындашым дейт да. Агасын көрүп ини өсөт, эжесин көрүп сиңди өсөт. Бул мурдагы макал болчу. Азыр бул башка. Иниси бардын ырысы бар деген макал болчу. Балдар, макалдарды кийинкиде дагы ушинтип текшеремин, билбесеңер эки аласыңар. Азыр болсо уландысын табабыз, макалдын башын айтам, а силер болсо бул дагы өтүлгөн темалардан. Аял жакшы, уландысын баттап табабыз. Аял жакшы. Все это проходили мы. Эр жакшы, Али Азамат. Биринчилерге гана жооп коюп атам, Вазир жакшы, эр жакшы, Амина дагы Азамат. Кийинкисин табабыз. Кийинкиси турмуштун туткасы. Турмуштун туткасы аял, Амина тапты. Аял. Андан кийинкиси, Аминага да плюс койдум. Дагы акыл жаштан. Жок, кийинкиге өттүк. Акыл жаштан. Асыл таштан Аман да бир плюс алды. Кийинкиси булбул гүлзарын сүйөт. Жакшы, Эскендер, бүттү, кийинкисине өтүп атабыз. Булбул гүлзарын сүйөт. Булбул гүлзарын сүйөт. Бул китебиңерде баары бар. Таппай калдыңар, Адам мекенин сүйөт. Кийинкиде да сураймын. Күч акылга. Муну ким сабакта болсо, Амина жакшы. Ким сабакта болсо, жакшы билет. Күч акылга. Акыркы сабакта мектепте айтканмын, мен түшүндүргөнмүн. Күч акылга баш ийет, Амина Азамат. Күч акылга баш ийет. Китепте бүт бары. Жакшы. Баш ийет, саямдап туура айтты. Эми кайсы макал экенин табабыз. Бул жерде алма бак турат жана балдар жатат. Мен орусчасын беремин. Силер кыргызчасын тапкыла. Кыргызчасын билесиңерби? Яблоко созрей и в рот поспей. Же болбосо эквивалент. Жакшы. Айымжан, алма быш, оозума түш дейт. Бул макалды билет экен. Айымга да 5. Жакшы, кийинкисин. Кийинкисин. Рахат, айым. Кийинкиси береги честь с молоду дейт. Кыргызчасын билесиңерби ушул макалды? Билбесеңер жазып алгыла. Абийириңди жашыңдан сакта деген макал. Абийириңди жашыңдан сакта. Жазып алгыла. Береги честь с молоду дегенде, абийириңди жашыңдан сакта дейт. Абийириңди жашыңдан сакта. Кийинки
Бул сүрөттөрдү карап туруп, бул жерде ар турдуу кесиптер, ар турдуу өнөрү бар. Бул жерде да бир макал жатат, орусчасы. Лучше жигиту иметь больше 70 талантов. Орусчасы жок экен, эквиваленти. Дагы бир жашнакай макал бар. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал бар. Түшүндүңөр, э? Муну да жазып алгыла. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Демек, бүт бардыгыңар көп өнөр кесиптерге ээ болушуңар керек, э? Эч качан мындай кесиби жок калбай. Эми балдар мындай кылабыз. Биз бир эле макалдарды жөн эле айтып эле же болбосо орусчага которуп койбостон, билесиңерби, башында тил жөнүндө макалдар жөнөткөндө Аман дагы жөнөткөн, Амина жөнөткөн. Ошондой кылып биз эмне кылабыз? Чечмелеп үйрөнүшүбүз керек экен, түшүндүрүп үйрөнүшүбүз керек экен. Мисалы үчүн, ушундай таблица жазасыңар, бул үй иши катарында кетет, үй иши. Мисалы үчүн макал лакаптардан аласыңар. Кыздуу үйдө кыл жатпайт деген макалды алсак, кантип чечмелейбиз? Кыз бар үй ар дайым таза, тыкан болуш керек деп түшүндүрөбүз, Демек, эгерде үйдө кыз болсо, деги эле үйдө бала болсо, ар дайым таза үй, таза тыкан болуш керек экен. Айрыкча кыз бала болсо, Силер мындай кыласыңар, кийинки өзүңөрчө 3 дагы бир макал жазып, чечмелеп мага жөнөтөсүңөр. Кандай кылып түшүндүрүп. Чечмелеп деген түшүндүрүп деген, То есть пишем сюда пословицу 3 и сюда пишите объяснение, да? Как мы понимаем эту пословицу. Ким түшүнбөгөнгө. Ар ким өздөрүнүкүн жазып жөнөтөт. Түшүндүк, Түшүндүңөрбү? Демек, ушундай таблица толтуруп жөнөтөсүңөр. Видеого тартып жөнөтсөңөр дагы болот өзүңөрдү, абдан кызыктуу болот өзүңөрдү. Андан башка дагы мен өткөн сабакта силерге берген болчумун макалдарды. Билесиңерби? Өнөр алды кызыл тил, аял жакшы, эр жакшы, тил таразасы акыл, турмуштун туткасы аял, жана жакшы аял капкалуу шаар, жаман аял ичи толгон заар деп. Буларды дагы мен жаттагыла дегенмин, жаттап мага айтасыңар деген болчумун, Демек, балдар канчалык көп макал билсек, ошончолук биз өзүбүздүн деңгээлибизди көрсөтөбүз, Жардам берет. Ооба, класстан дагы жөнөтөмүн. Оозеки чыгармалар жана макалдар боюнча жөнөтөмүн. Анда эмесе, жакшы калгыла.